Хорошо, не хочешь? Оп. Ассаламу алейкум достор. Кандайсыңар? Микрофон жакшы угуп атабы? Шу микрофон тууралуу айтып коесуңарбы? Бүгүн чыккан темабыз ушу контрольно-кассовый аппараттар тууралуу болот жана соодагерлер тууралуу. Бүгүн борбордук телевиденияга да барып интервью берип келдик. Анан Акылбек Жапаров тууралуу болот да. Акылбек Жапаров отставкага кетмейинче Кыргызстанда эчтеке өзгөрүлбөйт и оңолбойт. Анткени ал киши карапайым жарандардын тамырын тарта албайт. Билбейт, сезбейт, карапайым соодагерлердин тамырын тарта албайт. Ал бир космосту кыялданган, ошо космос менен жашап өтөт да. Бул кабинет министрди башкарып тургандачы. Бүгүн эми ким Facebook'тан, телевизордан ким көрсө, өзүңөр бааңарды бересиңер деп мен ишенем. Биринчиден, бүгүн өкмөт үйүнүн алдына 300-гө жакын киши келди. 300-гө жакын келген кишинин пикири, ою бир эле пикир менен келди. Бизге ККМдин кереги жок. Бизге счет фактуранын кереги жок деп ошону жокко чыгаргыла деп келди. Анан бир жерден отуруп сүйлөшүп отурсак, булар айтат, бул уюшулган бүгүнкү митингди ККМге каршы чыккан патент эле болсун дегендерге. Бирөө уюштурду дейт. Жана бай соодагерлер уюштурду дейт. Бул жалган, өтө жалган нерсе. Биз келип сураштырдык да, силердин азыр ушул жерде уюштуруу топ барбы, башаламан чыгып кетсе ким жооп берет деп мен ошо уюштуруучулардан интервью алып маалымат алайын дедим. Бирок баары айтты, мен мисалы үчүн өзүм жеке чыктым, мен Кара Балтадан келдим, бирөө Сокулуктан келдим деди. Бирөө Канттан келдим деди, бирөө Токмоктон келдим деди. Баарыбыздын пикирибиз бир, ККМ жокко чыксын, бизге ыңгайсыз болуп атат дейт. Анан ошонун негизинде Акылбек Жапаровдун мисалы үчүн жөн эле жанагы президент могу кишини дайындап атканда калп убадаларды айтканда, президентти мындайча айтканда жалган маалыматтардан президенттин аң сезимин, акылын адаштырган бул. Эмне деп дебейсиңер? Бул деген мындай пикирди айтканда, мен өзүңөр деле күбөсүңөр, ким ушуну уккан болсо, ооба укканбыз деп белги берип койгулачы. 400 миллиард сомго көбөйтөм деген бюджетти. Анан 400 миллиард сомго ушу салык менен көбөйтөбү? 400 миллиард сомго эмне менен көбөйтөт? Жок маалыматтарды айтканда бул жерде реальный мамлекетке зыян да чыккынчылык кылып айтты да. Ошон үчүн достор, Акылбек Жапаров деген отставкага кетиш керек. Мисалы үчүн Акылбек Жапаровдун мына ККМ боюнча эле канчалык элдин нааразычылыгы, канчалык адамдын, бул оюнчук нерсе эмес, урматтуу мекендештер. Анткени адамдын психологиясын, ар бир адамдын моральный ущербтеп коет. Моралдык жүрүм туруму ошо соода болгондо ошо ККМдин айтып атып, адамдын психологиялары бузулат соодагердинчи. Ошончо күн, ошончо убакыт ошо ККМ. Мисалы үчүн бүгүн эле митингде жүрсөк, мына баарыңар билип, бөлүп маалымат берип койгула. 1 августка чейин ким ККМ албаса, 1 августтан кийин уже ККМге штрафтар салынат экен. Азыр эскертүү уведомлениялар келип атыптыр. Албасаңар
айыппулдарды көтөрөбүз деп. Примерно бир 10 миңден 15 миңге чейин экен. Эми элестеткиле, азыркы кырдаал, саясий кырдаал, пандемия, дүйнөдөгү согуш, геосаясат, ошолордун ичинде ошентип өзүбүздүн, валейкум ассалам, булан кандай денсаулык жакшыбы? Өзүбүздүн жашообуздагы эң негизги соодагерлерди караш үчүн иш алып барбайт. Ошон үчүн Акылбек Жапаровду мен обоснованно айтып, отставкага кетишин талап кылабыз. Анткени бул киши жалган менен келди, жалган менен кетет. Эми мен санап берейин, алыс кетпейчи, мынакей. Дайындалар менен айтты эле, Ысык көлгө 5 лыжный база салабыз деп. Жок, анын жыты да жок. Андан кийин өзүнүн сөзү, бюджетти 400 миллиардтан 600 миллиардка чейин көтөрөбүз, 200 миллиардтан деп айтты. Ал жок. Андан кийинкиси болсо, мынакей, казино киргизем деп Кыргызстандын кыргыз элинин бүт жеринин адамдардын бүт баарынын эмесин көтөрдү. Баардык жерден будуңчаң болуп айтып казиного каршы, мынакей азыр бүгүн эле Ошто казиного каршы чоң ири митинг өттү. Андан кийин эле бул кишинин мынакей, анан өзүңөр эле ойлосоң, Рысбек, валейкум ассалам, агайдын денсаулыгы жакшыбы? Мына колунан келбейт да, мал базардын жанагы короосун асфальттагыла деди. Ким асфальттады? Бирөө ишке ашырды. Ошо ойдон былчык чыла болуп турат. Ал мындайча айтканда хайп кармайм деди, анысы окшошкон жок. Ошон үчүн бул кишинин кесиптик жагынан иш алып барган жок. Эми ошо эле мурунку обещать эткен жанагы койлордун баарына паспорт берем дебеди эле, кана берген жок. Ошон үчүн бул кишинин иштеп турушу мага ынабайт. Жана контроль жана ККМ боюнча мен бүгүн центральный телевидениедан сүйлөшүп, салыкта иштеген Жаннат айым менен сүйлөшүп сурадым да, контрольно кассовый аппараттардын негизги мамлекеттик деңгээлде максаты эмне дегенде ушул жерин жакшылап угуп алгыла. Агайга салам айт, Рысбек, бизден аксакалга, Кыргызстандын эң татыктуу аксакалдарынын бири. Максаты көмүскөдө жүргөн оборотту чыгарабыз дейт да. Угуп атасыңарбы? Эми ошону ойлоп көрсөңөр, мен айттым, анан остановканын түбүндө турган курут, семечка саткан апага дагы кассовый аппараттарды коюш керекпи? Милдеттүү түрдө десем, ооба, аларга да коебуз дейт. Анан өзүңөр ойлоп көрсөңөр, кантип ошол жерден көмүскөдөгү акчаны чыгарасыз? Токтобек мырза, ассаламу алейкум, ак жолтой таксыр, Садыр Акылбек Жапаровтар отставкага кетсин дейт. Ошо апада кайдагы көмүскө? Өзүңөр ойлоп көрсөңөр, ал көмүскөдөгү оборотту чыгарыш үчүн ГКМ эмне иш кылып атат, прокуратура эмне иш кылып атат, МВД эмне иш кылып атат, ошолор чыгарып караш керек эле да. Көрдүңөрбү? Анан ачык саясат болсо, ал башка иш. Анан ким ККМ келсе 3 салыктан бошотот дейт. Булар өзлөрү элге туура түшүндүргөн түшүнүгү жок Акылбек Жапаровдун. Ошон үчүн биз бу жерден ККМге каршы чыккан соодагерлердин мен тарапташымын, аларды колдойм. Анткени мынакей дүйнөдө мондай локдаун болуп аткан убактарда, карантин болуп аткан убактарда бүт мамлекетте, мейс иштеген мамлекетте налоговый каникул берди соодагерлерге. Кыйналдыңар, соода сатык болбой атат. Азыркы эми Украина менен Орустун ортосундагы чыр-чатактын ортосунан да көптөгөн соодагерлер жабыркап атат. Логистикасы убагында жетпейт. Ошонун баарын коргоп, мамлекетти коргоп, соодагерлерди коргоп алыш керек эле да. Жок, буларда андай түшүнүк жок Акылбек Жапаровда. Эми мынакей мигранттар кайрылып атат. Азырча Европада иштеген, Америкада иштеген банктардын мындайча айтканда доллар менен манипуляция кылып атышат.
кандай дебейсиңер? Мисал үчүн Европадан евро менен салса, булар евро менен тиги Кыргызстандагы жараны үй бүлөсү алабыз десе, жок, ошо банктын эң ылдыйкы процентовкасы менен долларды алмаштырып, еврону алмаштырып акча берип атат. Бул эмне деген акмакчылык? Өзүңөр ойлосоңор, мунун баарын контролдоп, көзөмөлдөп бүт туруш керек. Анан бизге айтат, эл менен мамлекеттин ортосунда көпүрө болуп тургула. Биз эмнеге активисттер көпүрө болушубуз керек? Аларда жогорку кеңеш бар, жогорку кеңеште депутаттар бар, ошолор караш керек да. Биздин функция эмне? Бизге баарын айтып силер ушинтип атасыңар деп. Жок, өзүлөрү иштеш керек да. Иш багытында 0. Анан инвестиция тууралуу айтайынчы. Бөркүңөрдө көрүп койгула, 2020-жылга чейин Кыргызстанда саясий акыбал стабилдүү болбосо бизге добропорядочный инвесторлор келбейт. Мен 5 причинасын айтайын, санап койгула. Биринчи причина деген бул илдет болду дүйнөлүк. Экинчи причина 2020 октябрдын 5 революция болду. Үчүнчү чоң геосаясаттагы причина бул Украина менен орустун согушуу. Төртүнчү, биз логистикабыз Казакстанга аябай байланган. Аны менен мамилебиз начарбы? Начар. Анан өзүбүздө өз өндүрүшүбүздү биз колдобойбуз. Ошонун негизинен бул иш-чаралар өтө зыян болот Кыргыз мамлекетине. Ошон үчүн достор, баарыңыздар кылып аткан иштерге бирок толугу менен ККМдин келечеги жок. Ошон үчүн Кыргызстанга азыр эмес, балким кийинчерээк анан принудительный, коркутуп, үркүтпөй киргизбей, жыл сайын 10 кишини ККМге отургузса дагы түшүндүрүү иштери менен ошо жакшы болмок. Силер болсо андай ишти кыла албай элесиңер. Силер деген мындай эле айтсаңар, эмен эле айтып берейинчи, мисалы үчүн ККМге киргизиштин гибкий жолдорун ойлоп табыш керек болчу. Мындай күч менен коркутуп киргизебиз деген бул болбойт. Анан Кыргызстандын негизги эле өзүнүн модели болуш керек. Мисалы Сингапурдун модели бар, Швейцариянын модели бар. Кыргыздын өзүнүн мындай мамлекетти алдыга сүйрөп чыкчу Кыргызстандын өзүнүн модели болуш керек, достор. Ошон үчүн баарыңарга рахмат көргөнүңөргө. Ошо бүгүнкү маалымат менен бөлүштүм. Силерди урматтап, Бакдолкой Тукунов. Валейкум салам. Куба кандайсыз? Куба Конкубаев деген ушу биздин Фейсбукка жаңгатталганда эң биринчи биздин күйөрмандар эле. Азырда күйөрман ушу киши бир комментарий жазып, жакшы жака жазса аябай кубанып коштоп турушчу эле. Мейли достор.